Бизде эрте туруу, аффирмация айтып туруу, китеп окуу привычка болуш керек. Китеп окуганда мээбиз өнүгүп турат, мээбиз үчүн бул жакшы стимул. Ийгилик болуш үчүн өзүңдүн акылыңдын мастери бол дейт. Эгер өзүңдүн акылыңдын мастери боло албасаң, анда сен жашооңдун мастери боло албайсың. Ошондуктан жашооңдун мастери болгуң келсе, адегенде акылыңдын мастери бол дейт. Master of mind, master of life дейт. Бул бекем фундаментти куруу үчүн биз личный финансыны кантип башкарышты билип алдык. Адам билим алып өзүнүн үстүнөн иштеп атканда мээ тажап баштайт экен. Аракет кылгысы келбей калат экен бай болууга. Анткени ал күчтү талап кылат. Сенин колуңан келбеген, мүмкүнчүлүгүң жетпеген нерсени жасаш керек деп ойлонот экен. А чындыгында бул ловушка дейт. Адам өсүп баштаганда мээ токтотуп баштайт экен. Мунун сага эмне кереги бар? И так эле баары жакшы эле го деп. Ошондуктан билим алып атканда ошондой этаптар болот экен да. Ушундай этаптар келет экен. Вроде мотивация деле бар, бирок эми ал үчүн дагы бир нерселерди кылыш керек. Акчаны откладывать кылыш керек экен деп. Ошон үчүн осознанно кыймыл аракет кылып башташ керек ошону. Мээбизди укпай. Силер баарыңар кандайдыр бир себептер менен ушул сабакты угуп жатасыңар. Эгер силерде даяр болбосоңор, Алам силердин ушул сабакты угушуңарды каалабаса, бул сабакты укпайт болсуңар. Силерге буйрган ушул билимдерди алсын, ушу жашоосун өзгөртсүн деп. Адам дайыма билим алып өсүп өнүгүп туруш керек. Бул дайыма болчу процесс. Ушуга көнүшүбүз керек. Убакыт бир жерде тура бербейт. Биз дайыма өсүп турушубуз керек. Өзүбүздүн билим баласыбызды толтуруп турушубуз керек. Дайыма мээбиз тонуста болуу үчүн, дайыма ресурсоемкий болуу үчүн. Биз счет обучения үчүн атайын 10% бөлүп турабыз өзүбүздүн доходубуздан. И ошо билим алууга дайыма ошол счеттон колдонуп, билимибизди өстүрүп, дайыма билим алып турушубуз керек. Анан кийинки 10% счет развлечения дедик, ошо работай усердно и играй усердно дейт. Англисче work hard, play hard. А кыргызча болсо мындай болот да, кулча иштеп ханча жаша дегендей да. Биз деген ошо өзүбүзгө счет развлеченияга атайын 10% бөлүп коюп, өзүбүз ошого көңүлүбүздү ачып, дайыма жашоонун ырахатын да көрүп жашашыбыз керек экен да. Атайын ошого 10% счет развлечения деп атайын счет ачтык, ошондон колдонуп турабыз аны. Анан счет благотворительность. Ошо биздин доходторубуздун 10%ын ушу дайыма бөлүп турат экенбиз. Анан кайрымдуулук жасап турабыз дайыма. Ушинтип счетторубузду ушундай максаттарга колдонобуз да, мындайча айтканда. Адамдар сурашат дейт. Бизде карыздарыбыз бар. Биз кантип акчабызды управлять этебиз деп. Негизи адамдар карыз болуп эле авторежимде жашап жүрө беришет. Алар өздөрүнүн финансына көз жумуп коюшат. Эптеп бүгүнкү күн менен күн өткөрүшөт. Бул өтө чоң проблема. Эгер сиз карыз болсоңуз, бул чоң проблемага айланышы мүмкүн. Кредитти жабуу керек. Аны жасабасаңыз, эртең эркиндигиңизден ажырап калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан дебиторлор менен переговор кылып, ай сайын бөлүп төлөп атып, мынча айда кутулам деп сүйлөшүп алыш керек. Анан ай сайын счет необходимостьтен карыз үчүн акча бөлүп турасыз. Негизи жакшы карыздар болот, анан жаман карыздар болот. Жаман карыздар булар пассив сатып алуу үчүн карыздар. Мисалы, машина, үй, мебель сатып алуу үчүн, жосо үйдү ремонт кылуу үчүн, жосо карыз алып той берүү. Мындай карыздар сиздин энергияңызды алып салат. Бактылуулук болбойт, ден соолук кетет, энергия кетет. Ал эми жакшы карыздар бул бизнес кылуу үчүн кредит алуу. Башкача айтканда, актив үчүн карыз да, мындайча айтканда. Өзүңүздүн карызыңызды счет на необходимость списогуна кошуу керек. Тамак аш, жол расход, коммунальный услуги, жанагы башкача айтканда сөзсүз боло турган расходторго кошуп, анан ай сайын төлөп атып, анан кутулуу керек карыздан. Эгерде сизде магазин же башка бизнесиңиз болсо, доходду кандай бөлүштүрөсүз? Биз 6 конвертке бөлүштүрбөдүкпү? Счеттучу акчабызды. Ошо кандай кылып бөлүштүрөбүз? Эгерде сизде магазиниңиз болсо же бизнесиңиз болсо, сиз магазинден түшкөн ошо кирешеңизден өзүңүзгө зарплата чыгарасыз. Балким 20% же 50%. А сел бизнестин доходунан 50%, 50-70% алып турат экен. Анан калганын бизнесине калтырат экен.
Ошентип сиз өзүңүздүн бизнесиңизден дивиденд, зарплата, чек, кандайдыр бир сумма бөлүп алып, ошол суммаңызды анан конверттерге бөлүштүрөсүз. Ата энеге, туугандарга жардам берүү кайрымдуулук болобу деген суроого Асель жок, бул кайрымдуулукка жатпайт дейт. Ата энеге жардам берүү биздин милдет. А туугандардын жүгүн көтөрүп жүргөнгө совет бербейм дейт. Анткени сиз өзүңүздүн жардамыңыз менен аларды дайыма муктаж кылып беспомощный кылып коесуз. Алар үчүн өзүнө жумуш табуу оор болуп калат. Мен братишкаларыма машина алганга жана башкаларга акча берчи десе, мен айтам дейт. Ошол акчаларды иштеп тап деп айтам дейт. Эмне үчүн? Бул алар үчүн эле блага дейт. Элестет, адамга эле эч эмгектенбестен эле өзүнөн өзү эле акча келип калса эмне болот? Ал эч аракеттенбей калат. Чындыгы сүйүү адамга жашоосунда самостоятельный болгонго жардам берүү дейт. Көбүнчөсү айтат дейт. Мен туугандарымды мойнума отургузуп алдым. Алар дайыма келип менден акча сурай беришет. Мен аларга акча берем, өздөрү эчтеке кылбайт. Менин акчаларымды баалашпайт. Жөн эле жактарга чача беришет дейт. Ушундайларды көп угам дейт. Айрыкча восточный менталитет ушундай дейт. Андан көрө айткыла дейт. Мен сени жакшы көрөм, бирок мен сага өзүң акча тапканыңды билишиңди каалайм дейт. Бул сага эле пайда болот деп айтыш керек дейт. Кайрымдуулук бул башка адамдарга жардам берүү. Детский домдорго, муктаж адамдарга, башка адамдарга. Кайрымдуулук кылганда биз жакшылык гана кылбастан, биз балдарыбыз үчүн, туугандарыбыз, жакындарыбыз, партнерлорубуз үчүн дагы үлгү болобуз. Ушундай жакшылык жаратуучу иш-аракеттер, көңүл буруулар дагы да көп жакшылыктарды жаратууга мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө жүзүнө тарайт. Ошондуктан баарын чакырам дейт. Кирешеңердин 10%-ын кайрымдуулукка бергиле. Кээ бир адамдар сурашат дейт. Мен убактым менен жардам берсем болобу деп. Үйүнө барып бирдемкесин кылып жардам берип, ошо жардам бергеним кайрымдуулукка жатабы деп. Жок дейт бу дагы. Бул убакыт такыр башка. Убакыт акчадан да кымбат. Именно акча менен жардам берген маанилүү. Сиз өзүңүздүн мээңизге сигнал жибересиз. Мен благотворительность жасап атам деген. Биздин действиябыз жана акча башкаруучу биздин привычкабыз маанилүү дейт. Анан кереметтер болуп баштайт дейт. Акчалар келип баштайт. Генерация болуп эле көбөйүп. Акча акчага келет. Акчанын энергиясы көп, ал эселеп көбөйүп баштайт. Мына ошондуктан акчасы бар адамдарда дайым акча бар. Акчаны башкаруу маанилүү. Көбүнчөсү бул системаны угушкан, түшүнүшкөн, бирок жасабайт. Сенин бүгүнкү азыркы результатың мурда кылган иш-аракеттериңден келип чыкты. Эгерде башкача результат кааласаң, анда башкача иш-аракет жасап башта. Эгер билим алып, өзүңдүн потенциалыңды толук ачып, алган билимдериңди колдонуп иш-аракет кылсаң, 3 айда $1 миллион тапса болот дейт. $1 миллион андай деле көп сумма эмес. Көп акчаң бар болгону менен финансовый независимость болгон бул эки башка. Финансовый независимость сенде мисалы пассивный доходуң бар болуп, пассивный доходуң сенин жашоо стилиңдин баарын покрывать этип турса, эч кимге көз каранды болбой, иштебесең дагы дайыма мындай кенен кесир бай жашаганга мүмкүнчүлүгүң болсо, дайыма доход түшүп турса, ошондо сен финансовый независимостьтасың. А көп акчалуу болгон бул куча денег жөн эле. Адамга чоң прибыль түшүп, жакшы навар алды, например, сделкадан. Ошондо адам ойлойт, мен баймын, менде толтур акча бар деп. Бул чоң ката дейт. Сенде толтур акча бар болгону менен сен финансовый независимый эмессиң. Бул акчалар эртең эле түгөнөт. Лондондо дайыма лотерея ойнолуп турат экен да, эң башкы приз $1 миллион экен. Аны обычно тез акчаны каалаган жеңил жол менен издеген ошондой адамдар ойношот экен да, ошондой утуп алышат экен ошондойлор. Азыр жашоодо мир мгновенного удовлетворения дейт. Башкача айтканда заматта рахаттануу дүйнөсү. Мисалы, соцсет, например, бирөө менен таанышкысы келсе, соцсеттерге жана интернеттерин, Facebook, Instagramдардан эле бирөө менен флиртовать эткиси келсе, ошоктан эле таап алышат дагы, анан тез эле бүт эле оңой эле бүтөт дейт да, эч кыйналбай эле. Ал эми мурда жигиттер кызга жолугуш үчүн көчөдө күтүп отурушчу, мобильный жок болчу, кыздын келер келбесин билбесе да күтүшчү. Бул өзүнчө процесс болчу.
Адамдар эмне кылып атканын түшүнүшчү. Кандайдыр бир аракеттерди жасашчу. Азыр болсо ушундай мир мгновенного удовлетворения. Бирдемкени каалар менен сразу эле алабыз. Анан ошондой менталитет түзүлүп баратат. Результаты дагы тез болушун каалашат. Ошентип финансовый независимость, финансовый свободага жетишпейт. Анткени бул дагы процесс. Билим алып өзүнүн үстүнөн иштеп аткан ар бир адам финансовый независимый болгусу келет. Акча жөнүндө кабатырланбай, өзү кыялданган үйдө жашап, шикарный машина айдагысы келишет. Өздөрү кыялданган адамдар менен баарлашкысы келишет. Каалаган өлкөлөргө барып эс алгылары келишет. Акча да маанилүү болбой калат. Адам өзү каалаган стилинде жашагысы келет. Өзүнүн дизайны, өзүнүн вкусу менен жашагысы келет. Бул эң жакшы, ушинтип кыялданып ушундай жашаш керек. Ал эми көпчү адамдар өзүндө кандай жашоо болсо, ошого кайыл болуп жашап жүрүшөт. Ошондой жашоодо аргасыз жашашат. Анткени аларда өзгөрөйүн деген каалоо жок. Алардын талантынын жоктугунан эмес, мүмкүнчүлүктөрүнүн аздыгынан эмес, же туура эмес жерде төрөлүп калганынан эмес. Алар өзгөргүсү келбейт. Жашоосун жакшыртканга кадамдарды жасагысы келбейт. Жаштарга бул кыйындай сезилет дейт. Алар ойлошот, ал үчүн бирдемкелерди жасашым керек экен деп. Мага сразу керек деп. Жаштар ушин каалаган сразу алып көнүп калышты. Кыз менен чаттан таанышып эле сразу таанышат дагы эч кыйналбай эле. Кино көргүсү келсе да, например, эч кандай баары даярда YouTube'дан каалаган киносун көрүшөт, үйдө отуруп алып эле. А мурда кино көрүш үчүн киного барып, билет сатып алып, сеансты күтүп отуруш жок. Баарын аракеттенип атып жетчүбүз. Ошентип азыр жаштар каалаган дароо алып көнүп калышты дейт да. Ошон үчүн биз балдарыбызга аларга да өзүнүн аракети менен эмгектенип кадамдарды жасап, ошо кадамдардан өтүп отуруп жеткендей кылып тарбия бергенге аракеттенишибиз керек экен. Ийгиликке өзүнүн күчү менен жеткенге көндүрүш керек дейт. Эгер альпинист болгуң келсе, Эверест тоосуна чыккың келсе, Эверест тоосуна барышың керек. Анын чокусуна чыгыш үчүн ошол жолду өзүң басышың керек. Лотереяны кандай адамдар сатып алат? Өзүнө ишенбеген адамдар сатып алат. Жөн гана удача текшерип көрөйүн деп сатып алгандар аз. Өзүнүн күчүнө гана таянган адамдар лотерея сатып албайт. Англияда жыл сайын лотерея ойнотулуп турат экен. Главный приз 1 миллион фунт. Аны утуп алууга шанс почти жок. 1 на миллиард. Адамдар ушул акчаны утуп алууга үмүттөнүшөт анан. Алар өздөрүнүн акчасын управлять эткенин билишпейт. Средний класста бир орто жашаган үй бүлөдө бир үй бүлө утуп алыптыр да. Анын аналитика жүргүзүп көрүшүптүр. Акчаны ошо 1 миллион фунтту эмнеге коротор экен деп. 1 миллион фунт доллар менен эсептегенде 1,5 миллион доллар экен да, бир курс боюнча. Анан 6-7 айдан кийин эле аларда акча калбаптыр. Даже кайра карыз болуп калышыптыр. Ошондуктан эгер адам акчасын башкарганды билбесе, бедный мозг менен ойлонсо, акчаны кандай иштешин түшүнбөсө, ийгиликтүү адамдар кандай ойлонорун билбесе, принциптерди түшүнбөсө, алар акчаны бат эле коротуп салышат. Миллиондогон акчалар сууда эле агып кетет. Мына ошондуктан фундамент маанилүү, стена маанилүү. Башкача айтканда, кантип акчаны иштеп тапканды билүү маанилүү. Асел айтат, мен миллиард долларды кантип табышты билбейм, бирок мен миллион долларды кантип иштеп тапканды билгем дейт. Эмне үчүн адамдар өздөрүнүн акчасынан ырахат ала алышпайт? Анткени алар акчаны бирөөнү алдап, тоноп, пара алып, нечестный путем тапкандар. Ошон үчүн акчага ырахат алып жашагың келсе, өз эмгегиң менен табыш керек. Ошондо сен кыялданган жашоодо жашай аласың. Акчаны кандай табууларын билбеген адамга ала миллион доллар белек берип койсо дагы аны колдоно албайт. Бат эле коротуп салат. Өзүңдүн 1000 долларыңды управлять эткенди үйрөнмөйүнчө алам сага 1 миллион доллар бербейт дейт. Аны утуп алган күндө да аны колдоно албайсың. Ошондуктан заматта ырахаттануу дүйнөсүнө азгырылбагыла дейт. Бирок ошону менен бирге өзүңүзгө акча иштеп табуу кыйын деген программа киргизип албаңыз. Андай ой дагы блок кылып салат экен, акчаны келтирбейт экен.
Бизде миллионердей болуп ойлонуу болуш керек. Миллионерское мышление. Андай болмоюнча миллион келбейт дейт. Ийгилик деген эмне? Бул ар кандай түшүнүк. Мисалы, бүгүн эртең менен турганыңыз, аффирмация кылганыңыз, китеп окуганыңыз, адамдарга звонок кылганыңыз, отчет жасаганыңыз, жакшы сделка кылганыңыз, балдарыңызга жакшы көңүл бурганыңыз, тамакты даамдуу жасаганыңыз. Бул ийгиликтүү күн. Ийгилик бул өзүңдүн каалаган максатыңа жетүү. А максаттар ар кимдики ар кандай. 1 миллионго жетүү бул ийгилик эмес. Ийгилик ар кандай. Кимдир бирөө үчүн консерваторияны бүтүп күчтүү музыкант болуу ийгилик. Анда $1 миллион болбошу мүмкүн, бирок ал ийгиликтүү. Ийгилик качан бактылуулук алып келет? Эгерде ошол ийгиликке ички канааттануу болгондо бактылуулукту сезесиң. Эгер сен ийгиликке жетсең, бирок ичиңде бакытсыз болуп турсаң, бул провал дейт. Өтө ийгиликтүү, атактуу актерлор бар дейт, бирок өзүн бакытсыз сезген. Мисалы, бир комедийный актер, мисалы, өтө ийгиликтүү, өтө мындай знаменитый. Ошол муунуп өлүп калган. Анткени ал ичинде бакытсыздык болчу да, бакытсыз болчу ичинде. Эмне үчүн? Анткени анда ийгилик болгону менен ички канааттануу болгон эмес дейт. Ошондуктан успех — это достижение цели плюс внутреннее удовлетворение дейт. Ошондо ийгилик биздин максатыбызга жеткенибиз менен, ошо менен бирге ички биздин канааттануубуз болгондо гана ийгилик деп эсептешибиз керек экен. Анан миллионго жеткен эле бул ийгилик деп эсептебейм. Мына ошондуктан мен сиздерди большое почему жазгыла дегем дейт. Чтоб силер бирөөнүн максаттарын, башка бирөөнүн кыялдарын көздөп албасын деп. Өзүңө да деп жазганда, ошондой өзүңдүн эмең каалоолоруңдун баарын чыгат да, мисалы, Асель өзүмдүн большое почему жазганда менин большое почему көп болгон дейт. Мен точно билгем дейт, эгер мен финансовый независимый болсом, бактылуу болорумду дейт. Ошол чын дейт, ошол чын эле ошондой болду дейт. Мен эмне үчүн мен финансовый независимый болгум келген дегенде, анткени мен дүйнө жүзүн кыдырганга мүмкүн, бул независимый болсоң, финансовый независимый болсоң, дүйнө жүзүн кыдырганга мүмкүнчүлүк берет дегем. Анткени финансовый независимый болсом, мен ата-энеме камкордук көргөзө алам деген дейт. Финансовый независимый болсом, мен өзүмдүн сүйгөн ишим менен алектене алам. Финансовый независимый болсом, мен акча жөнүндө кабатырланбай калам. Зарплата көз каранды болбой калам. Өзүм кыялданган үйдө жашаганга менде мүмкүнчүлүк болот деп. Өтө көп ушундай большой почему болгон дейт да. Мен ушуну чындап кааларымды түшүндүм дейт. Бул маанилүү дейт. Ошондуктан мен чегинип таштап салган жокмун дейт да, ошол максатыма карай бараткан жолумда. Көбүнчөсү максаттарына жетишпейт, анткени большой почему жок. Алар бирөөнү угуп алып, ошол максатымды ойлоп, ошону көздөп жүрүшөт. А чындыгында анын ичинде ал максат ага деле анча деле бактылуулук алып келбесе деле. Өзүңдүн почемуңду түшүнүү өтө маанилүү дейт. Ошондуктан сенин почемуң гана сага мотивация берет. Мисалы, эгер сен Европага жашагаң келсе, сага чет тилин үйрөнүшүң керек болсо, анда сен чет тилин үйрөнөсүң, жантылашып атып үйрөнөсүң. А эгер сен жөн эле чет тилди үйрөнүшүм керек деп эле жөн эле жүрсөң, аны чет тилди деле үйрөнө албайсың дейт да. Ошон үчүн бизде ичибизде большой почему деген маанилүү. Ошону жазып чыгышыбыз керек ошону. Биз ийгиликке бараткан процесстен рахат алышыбыз керек. Жөн эле кыйнала бербейчи. Ошол процесстин өзү бактылуулук дейт. Сени ушул убакка чейин эмне токтотуп турганы үчүн? Эгер сен өзүңө мага $1 миллион кереги жок, финансовый свободанын кереги жок десең, мен ага ишенбейм дейт. Ар бир жакшы жашагысы келген адам финансовый свободага чыккысы келет. Эгер ушул сабакты башынан баштап угуп келаткан болсоңуз, сизде уже түшүнүк бар. Буга чейин эмнени туура эмес кылып жүргөнүңүздү, сизди эмне токтотуп турганын, өзүңүздүн жакшы версияңызды түзгөнгө эмне жолтоо болуп атканын.
финансовый доходдорду башкарып туура ойлонгон башка, андан сырткары адамды кармап чектеп турган убеждениялар бар. Ошол ограничивающий убеждениялар бизди Феррари кылдырбай кармап турат. Өзгөргүсү келген, билим алып аткан ар бир адам Феррари, тез бат жүргөн кооз машина, король транспорта. Бул ар биринин кыялы. Бирок сен эски, араң жүргөн Opel сыяктуу кетип баратасың. Эмне үчүн? Анткени сени Феррариңдин ичиңде ограничивающий убеждение бар. Ал сени газды бастыртпай кармап атат. Катуу айдаганга жолтоо болуп атат. Сенин потенциалыңды толук аштырбай атат, ишенимиңди чектеп сени токтотуп атат. Бул бардык жагынан мамилеви, ден соолукпу, финансовый, карьерабы. Биз финансылык жагыбызды проработка кылабыз. Биринчи упражнение. Словесное программирование. Кичинекей чагыбызда акча жөнүндө, бай адамдар жөнүндө эмнелерди укканбыз, ошолорду табышыбыз керек. Экинчи упражнение. Образцовый пример. Акчага болгон мамиле кандай үй бүлөңөрдө? Ата-энеңиздин же сизди баккан опекунуңуздун акчага болгон мамилесин жазып чыгыңыз. Аларда акчага болгон кандай адаттары, ойлору болгон. Ошол ата-энеңиздин, опекунуңуздун кимисине окшошсуз сиз жана кимисине карама-каршысыз, ошолорду жазып чыгыңыз. Лимитирующий убежденияларды таап чыгып, бизди токтотуп турган установкаларды. Аларды проработка кылыш керек. Эмне үчүн? Аларды жаңы, бизди ийгиликке жакындата турган установкалар менен алмаштырыш үчүн. Финансовый благополучие болуш үчүн. Причем убактылуу эмес, а узак убактагы перспектива үчүн. Жана акчаны оңой эле утуп же тоноп алууга эмес, а честный өз эмгеги менен акча иштеп табууга. Ошентип бизге убеждениялардын үстүнөн иштеген үйрөттү. Бизге убежденияларды окуп берди. Биз ошолорго балл коюп чыктык. Ар бирине 5 балл деп коюп чыккыла деди. Бул өзгөрүүнүн биринчи баскычы экен. Ошо өзүбүздүн убежденияларды таап чыккан ошо өзгөрүүнүн биринчи баскычы экен. Ошентип бизге 30 убеждение берген. Кайсы убежденияларга балл койсок, ошо 5 деген балл коюлат деп, ошо ар бирине балл койсок, ошолорду башка страницага көчүрүп алып, анан аны дискретизация дейт. Ошо жок кылдык да, ошо дискретизация кылдык. Менде ошо толтура менде дагы убеждениялар болгон, ошонун бирөөсүн эметип берейин. Менде мисалы, менде мындай болгон да. Бай адамдар бай болуш үчүн нечестный бир нерсе кылган деген убеждение. Ошо проработка кылдым мындай. Ооба, мен мурда ошондой ойлочумун. Бирок азыр билим алып, өзүм үстүмөн иштеп атам. Көп ийгиликтүү адамдар менен баарлашып, алардын ички сезимдерин түшүнгөндөн бери менде тескерисинче честный адамдар гана бай болот экен деген түшүнүк пайда болду. Тескерисинче, нечестный адамдарга байлык келсе да, алар байлыкты кармай алышпайт. Анткени оорунун куйругу куш. Кыңыр иш 40 жылдан билинет дегенде акыры байлыгынан ажырайт. Ошондуктан честный адам гана чындап бай боло алат жана байлыгына ырахаттанып жашай алат деп жазгам. Ошентип 30 убеждениянын баарын проработка кылып чыкканбыз. Эгер кимге керек болсо, ошо мага личкама жазыңыздар, ошол 30 убеждениялар бар жөнүндө айтып берем, кеңири маалымат айтып берем. Личкама жазыңыздар.